жылдан бери ушул илимди изилдеп окуп келаткан убагым азыр мына буюрса 5-жылдын жүзү кетип баратат. Ошол бул илимдин артынан көптөгөн үй бүлөлөр, көптөгөн баягы түшүнбөстүктөр жайылып, мындай кандай десем, үй бүлөлөр сакталып, көптөгөн түшүнбөстүктөр келип чыккан үй бүлөлөрдө отношения, мамиленин ортосунда ар кандай болот да, ошолордун баары бири бирин түшүнүп, эки жубай болобу же атасы баласы болобу же кайнене келин болобу, ошолордун баардыгы жөндөөлүп, ошол илимди түшүнгөн адамгачы анан биздин негизги баардык өзүбүздүн каалаган нерсебизди алгыбыз келет да, адамдарчы мечта деп коет го, баардыгыбызда эле мечта бар, баарыбыз тең кыялданабыз, баардыгыбыз тең кандайдыр бир максат ойлорго кээде батып, ойлонуп, балдарымды чоңойтсом, балдарымды жакшы мектепке берсем, үй бүлө курсам, бактылуу үй бүлө курсам деп ушундай кыялданабыз го. Ошону көбүнчөсү деген 80% адамдар жетпей калат экен. 80%. Угулбай калдыгы. Саламат болуңуз. Угулбай калды. Так, мен угуп атамбы? Көрүнүп атам, Эми угулду. азыр бияктан чалып калышпадыбы? Ар бир адам өзүнүн кыялын ишке ашыргысы келет, орундаткысы келет, бирок эмнегедир бизде 80% адамдар, дүйнө жүзү боюнча алганда 80% адамдар ошол кыялына жетпей калат экен да. Ошол кыялына жетпей, максаты орундалбай калат экен. Бирок өмүр бою ошону ойлонот. Мисалы үчүн бирөө Парижге баргысы келет, бирөөсү болсо мисалы үчүн чоң үй кургусу келет, үй бүлө кургусу келет. Бирөөсү болсо мисалы үчүн турмушка чыгып, бактылуу үй бүлөлүү болсом дейт, балалуу болсом дейт. Бирөөсү болсо бай болсом дейт. Ар кимдин ар кандай мечтасы бар, ар кандай кыялданабыз да. Бирок ошол айтып атпаймынбы, 80% адамдар ошол максатыбызга жетпей калат экенбиз да. Ким кандай ойлойт, эмне себептен биз ошол ойлогон ой максатка жетпей калабыз? Кимдин кандай ою бар? Айтыңыздар же жазыңыздар. Туура эмес Кимдин максат кандай? коюңуз. Туура эмес максат койгондон, целди туура эмес койгондон. Бир чети туура айтып атасыз, ооба, бул дагы бар. Бирок самый мондай бизди токтото турган нерсе бар да. Ошол эмне себеби эмнеде болду экен деп ким кандай ойлойт дагы? Айтыңыздар. Өзүңдүн Ишенбейсиз. ичиңдеги коркунуч да бар, вот эти страхтарын жеңе албай анан ошондой чалбак алып. Туура. Вот туура айттыңыз. Вот сиз ток этер жерин айттыңыз да. Так, бурул, бурул туура айтып атат. Себеби дегенде, ооба, биз деген өзүбүзгө ишенбегенде, туура эмес максатты коюп алганда, туура эмес ойлорду, негативдерди жүргүзгөндө, же болбосо баягы жалкоолонуп, көпкө чейин созуп алганда, бир максатыбызды ишке ашыра албай кыйналып, же болбосо баягы убакыт жок, ой каяктагы мечта, биякта жумуш кылыш керек, балдарды багыш керек деген сыяктуу өзүбүздү баягы укпай ички дүйнөбүздү ошондой нерселерди кылып алганда болуп калат, ар кандай болуп калат да. Бирок ошол эле моментте бир нерсе эле бизди кармайт экен да. Бул деген баягы адамдын ичиндеги төйнөп турат да, төйнөгүчтөй болуп төйнөп турган нерсе, бул көрсө коркунуч экен. Коркунуч бизден каяктан пайда болот? Эми ошонун түпкүрүн билели. Коркунуч деген биздин өзүбүздүн туулганда
ооба коркоктук дагы ишенбестик, ошо ишенбестик дагы туура да. Анан эң башкысы ошо коркунуч экен да. Ошо коркунуч каяктан пайда болот, эми ошонун түпкүрүн изилдейли да. Бүгүнкү биздин темабыз ошо коркунуч боюнча тема да, страх. Страх кайдан пайда болуп атат да? Эмне үчүн биз коркобуз? Эмне үчүн биз бир нерсе кылгандан коркобуз? Эмне үчүн биз айткандан коркобуз? Мына калчылдап, муунубуз калчылдап, как будто тим эле бизге бирөө тиги когда запрет койгондой же бир туура эмес иш кылып аткандай. Кээ бирлер бар мындай элдин астында сүйлөй албайт, уялып, кызарып, татарып, да. Кээ бирлер бар мисалы үчүн жакшы ырдай албайт же болбосо ырдагысы келет, ушунчалык ырдагысы келип элдин астына чыккысы келет, бирок ошол кыялын аткара албайт. Кээ бирлер бар жакшы жумушка орношкусу келет, бирок тартынат. Биринчи кадамын кыла албайт. Эмне себептен? Ошонун бүт бардыгынын себеби бир топ себеби бар да. Эң биринчи себеп бул биздин өзүбүздүн туулганда эле сразу эле өзүбүздүн энергиябызда жатат экен. Азыр ошол энергиялар жөнүндө айтып берем. Биринчисинде бул биздин туулган датабызда жаткан энергиялардан коркунуч алат экенбиз да, коркунуч болот экен. А бул коркунучтун негизги түпкүрү бул негатив ойлор, негатив ойлор. Азыр мен могу жерде эме кыла аламбы? Мен кыла албайт экенмин. Биякта негизи организатор ким? Ошол организатор мени организатор кылып койсо же админ кылып койсо жакшы болот эле да. Кундуз өзүң барсың окшойт биякта, же ким менеджер? Всё, мени организатор кылып койдуңар. Рахмат. Азыр мен могу жерден азыр хочу вам эме нарисовать да. Могу жерде азыр мен алып чыгып алайын биринчи. Азыр 1 минут, Так, азыр могу жерден биз азыр коркунучтун түпкүрүн азыр мен силерге түшүндүрүп берем. Трансляция экрана. Начать трансляцию. Менин экраным силерге көрүнүп атат, Демонстрация экранына кетпи? Көрүнүп атабы? Плюс коюп койгула же ооба деп айтып койгула, көрүнүп атса. Мен угуп атсам баары жакшы болсо. ооба көрүнүп атат. Көрүнүп атат. Всё, рахмат, чоң рахмат. Караңыздар, мынакей коркунуч каяктан пайда болот? Азыр мен силерге могу жерден түшүндүрүп берем. Мынакей бул адам баласы да. Бул адам баласы. Адам баласы негизи биз өзүбүздүн ойлорубузду контролго алышыбыз керек да. Ойлорубузду контролго алышыбыз керек. Мисалы үчүн ойлорубуздун баары негатив. Мынакей негатив ойлор. Негатив деген бул не обязательно баягы бирөөнү жамандап же болбосо таарынып же болбосо ушак сүйлөп эмес. Любой эле негатив, любой эле мисалы үчүн өзүңөргө ишенбестик, өзүңөрдү кордоо, мисалы үчүн биринчи орунга койбой боло берет деген сыяктуу нерселерди өзүңүзгө мындай жакшы буюмдуу ыра көрбөйсүз же болбосо өзүңүз жөнүндө жакшы ойлобойсуз, мен ага татыктуу эмесмин деген сыяктуу любой эле нерсе, любой эле негатив эртең менен турганда эле уже эми тамак жасаш керек да, балдарды мектепке алып барыш керек да, сентябрына келатат. 80% адамдардын оюнда азыр сентябрь келатат, балдарды кийиниш керек, дордой кымбаттап кетиптир, кымбат. Аякка барсаң дагы пробка деп мындай любой эле негативди ойлогон нерсе, мынакей негатив ошол бизге чогула берет. Экинчи биздин действиябыз бул деген негатив сүйлөйбүз. Ушак сүйлөйбүз, бирөөнү сындаганды жакшы көрөбүз. Карасаң тиги тинтип коюптур, мынтип коюптур. Азыр любой эле мисалы үчүн популярный блогерлердин комментарий чыгат да. Карасаң эмнени ылдый жатып белең
любой ошондун баягы негатив секунда миллисекунда оюбузду жана сөзүбүздү контролго алышыбыз керек. Үчүнчү нерсе бул биздин действияларыбыз, то есть кылган иш аракетибиз. Ичи таарыланып кээ бир адамдар мисалы үчүн керек болсо учурашкысы келбейт, керек болсо күлгүсү келбейт. Куранда эмне деп айтылган? Күлгөн дагы бул сүнөт деп айтылган. То есть силер күлгөндө дагы уже жакшы мамиле кылганда дагы силер уже энергияңарды оңго бурасыңар. Анан кийин энергиялар деген терс жакта болуп турат, же болбосо оң жакта болуп турат. Анан эми караңыздар, эми мынакей бул сиздин бул сиздин ой максатыңыз. Ал үчүн бир машина болбосо үй алайын деп атасыз. Мындай бир сонун максатыңыз бар. Мисалы үчүн үй деп коелучу, азыр сиздин кыялданган үйүңүз, квартираңыз, кандайдыр бир 2 комнат, 1 комнат үйүңүз $50.000 турат деп коелу да, мисалга алсак. Эми ошол $50.000 кантип биз чогултабыз да? $50.000 силер энергия менен элестетишиңиздер керек. Эми сиз ошол кыялыңызга, мечтаңызга жетиш үчүн ар бир оюңузду, ар бир сөзүңүздү, ар бир кыймыл аракетиңизди плюска эметишиңиз керек. Сиз ошондо мынакей плюска алмаштырганда, бул оюңузду баягы плюска алмаштырганда, бул нерсе бияка чогула берет, мынакей. Плюс, 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 плюс болуп, баягы сиздин кыялданган үй кыялданып атасыз да $50.000. Могу ар бирөө $1 деп кое бериңиз да. Мынакей жакшы ойду ойлодуңуз, жакшы сөздү сүйлөдүңүз, жакшы иш аракет кылып койдуңуз, бирөөгө жардам берип койдуңуз, бирөөнүн ийгилигинин себепчиси болуп калдыңыз, ошентип плюстардын баарын чогултуп келатасыз да. Жакшы эле сонун настроение менен эртең менен чыгасыз. Кудайым миң сага шүгүр, ушундай ойгонбой калды. Мен бүгүн ойгондум, ушу күнгө рахмат, сууга рахмат, ушул жанымда жаткан жолдошума рахмат, ушу нервиме тийсе дагы кайненеме рахмат деп, любой эле жаман жакшы нерсенин баарына эле рахматыңызды айтып, сиз ушундай жакшы настроение менен эшикке чыктыңыз дагы, эшикке чыксаңыз эле остановкадан сизди келип туруп тиги машина сизге суу чачырат кетти да. Анан баягы настроениянын баары өлөт да. Өлгөндө сиз сразу реакция берип, эгерде ошол кишини акты сволочь, сен ушинтесиң, мынтесиң, сен деген тиги күн көрбөй кал, анан деген бүт кийимимдин баары настроение болуп, капаланып, ногуларыңыздын баары тазалана берет, тазаланып кете берет да. Анан каяктан сиз $50.000 чогултасыз? Эптеп бирден доллардан чогултуп келатсаңыз, жакшы сүйлөп, ыраазычылык айтып, жакшы эметип келатсаңыз эле, аныңыз жок болуп кетти да. Анан ошентип көп адамдар, баягы 80% адамдар ийгиликти эмнеге жарата алышпайт? Себеби дегенде, могул жерде жалаң минус энергиялардын баарын көтөрүп жүргөн адамдар ушулар болот. Минус энергияны көтөргөн адам эч убакта өзүнүн кыялын орундата албайт, И ошонун бирден бир себеби бул деген коркунуч. Коркунуч каяктан пайда болот? Коркунучтун себеби ошол негатив сүйлөп атканда сиздин деген немеңиз, аураңыз болот. Мынакей адамда. Бул адам. Сиз негатив ойлоп атасыз, негатив сүйлөп атасыз, негатив действияларды жасап атасыз, бирөөгө ичиңизди аарып, лишний раз жакшы сүйлөбөй койдуңуз, жакшы иш кылбай койдуңуз. Микрофондорду өчүрөбүз, кичине мешайт үчүн бири-бирибизге микрофондорду өчүрөбүз, кыздар. Ошо иш такыр өчпөй атпайбы экран? Эмени экранды басып туруп, ылдыйкы эмени басып койсоңуз, микрофонду басып койсоңуз. Экранды өзүңүз басасыз. Микрофон ылдый жактан чыгыш керек. Анда тынчыраак бир жерге барып эме кылып турасыз го, карап турасыз го. Всё, хорошо. Давайте продолжаем. Ошол негатив ойду ойлогондо, негатив сөздү сүйлөгөндө, негатив кыймыл аракеттерибизди жасаганда, негатив кыймыл аракет дегенге эмне кирет? Бул деген мисалы үчүн туура эмес тамактануу дагы ошого кирет. Туура эмес баягы
продуктларды колдонуп жеп атпайсыз, мисалы үчүн жана көчөдөн алып энергетик ичип, кола молаларды ичип, ушундай бир ойлонбой кылып атпайсызбы? Ошонун баары негатив действияларга кирет. Биздин кыймыл аракетибиз да мунун баарычы. Ошонун баары чогулуп келгенде биздин могундай аурабыз болот. Ошол биздин аурабыз ушул негативди канчалык сиз көбөйткөн сайын мындай тешиктер боло берет. Мына тешиктер боло берет да. Ушундай тешиктер боло берет. Мына мондай тешиктерди коеюнчу. Мондай тешиктер боло берет, что сиз өзүңүз билбейсиз аураңыздын тешилип калганын. Негатив көп ойлогон, көп сүйлөгөн, көп кылган адамдардын аурасы сөзсүз түрдө тешик болот. Анан башка адамдар мисалы үчүн жаман ою жок элечи, кандай сонун адамсың, сен кандай сонун кийим кийип алгансың деп айтып койду же карап койду, сиздин бир жүзүңүзгө нурлуу, балким нур жанып турган болсо, же болбосо көзү башыңыз бакырайып турган болсо ошону карап койду дагы. Сиздин аураңыз ачык болсо, башка бирөөлөрдүн отрицательный энергиясы ушул жака келе берет. Жанагы ооруган адамдарды билесизби? Көп оорушат го, жанакындай эмелер болуп. Вирусный заболевания, инфекционный заболеваниялар боло берет го. Ушул мынакей могу сиздин тешилип калган аураңыздан кирип, анан ошон үчүн ооруй берет. Ошон үчүн көп эмелерде көп балдарды 40 күнгө чейин элдин эмесинен жүзүнөн алыс кылыш керек дейт. Же болбосо жанакы бизде деле бар да, биздин өзүбүздүн религиябызда назарың түшүп калбасын депчи, мисалы үчүн өзүң балаңа болобу, же болбосо жакшы көргөн буюмуңа болобу назары түшүп калган болсо, ал бала сөзсүз ооруйт, же болбосо буюмуңуз сөзсүз сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллахтан башка ыйык эч кимди көрбөшүбүз керек дегендин мааниси ушунда да. Башкача айтканда, биз деген материалдык предметке болобу, же болбосо адамдарга болобу өзүбүздүн назарыбызды салып эме кылбашыбыз керек да, мындай өтө катуу сүйүп, берилип, фанатизм болуп кетпеш керек. Себеби дегенде биз ар бир адам баягы сөз менен, көз менен, эме энергия менен өзү билбей эле жөн эле сонун го деп койсо эле, сиздин аураңыз ушундай тешик болуп турса, кирип туруп эле сизди разрушать этип кетет да. Ошонун арасынан дагы жанагындай коркунуч деген нерсе дагы ушинтип кирип кетет. Мынакей коркунуч деген нерсе сизге кирет дагы, сиздин ичиңизге кирип алып туруп, ошол коркунуч сезимдер жашайт. Ал эмне болуп кирет? Бирөөнүн сөзү аркылуу кирет, бирөөнүн мисалы үчүн бир жерде өзүңүз информацияны окудуңуз, газета, журналдан, мисалы үчүн кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Өтө бай адамдарды өлтүрүп кетиптир, значит байыбаш керек деген коркунуч ичиңизде жатып калышы мүмкүн. Страх больших денег деп коет го. Эмне үчүн көп адамдар баягы көп акчаны таба алышпайт, не могут зарабатывать большие деньги. Хотят, но не могут. Эмне үчүн? Себеби дегенде страх больших денег, чоң акчадан коркот. Эмнеге? Анткени дегенде мени келип грабить этип кетсечи, мени келип өлтүрүп кетсечи, бай болгон өтө опасно деген коркунуч сезим жатат. Экинчиден, мисалы үчүн кыздар бар го, жанакы көпкө чейин турмушка чыга албайт, кыйналат, издейт өзүнүн жарын, сүйгөнүн, балдарды жактырбай жүрө берет. Же болбосо балдар деле азыркы заманда балдар деле 30-40ка чейин үйлөнбөй жүрүп алышат го. Ошол нерсе делечи, мисалы үчүн байкасаңыздар, эмне үчүн ошондой болот? Анткени дегенде ошол кызда, балада страх жатат. Бир жерден көргөн, уккан, же болбосо кандайдыр бир информация менен ушул тешилип калган аурасы менен кирип кеткен, страх жатат да. Эгерде мен күйөөгө тийсем, күйөөм сабап коюшу мүмкүн деген. Ал өзү билбейт. Ал өзү ойлойт, мен бактылуу жашагым келет, мен жакшы күйөөгө тийгим келет деп жүрө берет. Бирок коркунуч кирип кеткен да, баягы негативный эмоция кирип кеткен да. Ал ичинде жашай берет дагы, программа иштей берет, ичинде программа иштей берет да. То есть бул сиз эки башка адам болуп каласыз. Ичиңиздеги программа отталкивать этет, түртөт жашынакай жигиттерди, жашынакай баягы сүйлөшөйүн деген кандайдыр бир возможностьтарды, ушундай. Адам болсо, сыртынан болсо ошону каалай берет. Жакшы жигитке жолуксам болот эле деп сөз менен айта берет. Баягы кандайдыр, бирок ичиндеги программасын өзү билбей жашай берет да. Ошол коркунуч ушинтип кирип кетет. Ошондуктан эң биринчи биз эмне кылышыбыз керек экен? Сөзүбүздү оңдошубуз керек. Кылган иш аракетибизди оңдошубуз керек. Ойлогон ойлорубузду оңдошубуз керек. Ар бир секунда контролго алышыбыз керек ушунун баарын. Мен азыр эмнени ойлоп атам?
күйөөм жөнүндө жаман ойлоп атам, чогуу таарынып атам, кайненеме таарынып атамбы, кайнатама таарынып атамбы, же болбосо даже эне баланын ортосунда мамиле бузулуп кетет кээде. Балама таарынып атамбы, же болбосо балким мен деген негатив ойду ойлоп койдум, бирөөнү сындап койдумбу деген ошол ар бир нерсени өзүңүздөр контролго алып турушуңуз керек. Аны кантип контролго алат? Ар бир секунда ойлоп турушуңуз керек да. Керек болсо даже кээ бир адамдар деген блокнотко жазат. Мен азыр эмнени ойлоп атам. Так, мен муну ойлоп атам, тигини ойлоп атам деп керек болсо ошо блокнотту бир күн кечке жазып туруп кечинде окусаңыз, кандай ойлор, негатив ойлор көппү же позитивный ойлор көппү өзүңүз дагы ошону анализдейсиз да күндүн аягында. Анан ушинтип коркунуч кирип кетет баягы. Ар кандай коркунучтар болот. Керек болсо жана көпкө чейин төрөй албай жүргөн аялдар бар го, ошолордо дагы коркунуч жатат. Мен балким төрөсөм, балам өлүп калышы мүмкүн деген коркунуч болушу мүмкүн. Значит, где-то какая-то информация кирип кеткен аурасы менен. Же болбосо балам оорутуп алышы мүмкүн, чоңойто албай калышы мүмкүн, кыйналам, физически кыйналам, эмчегимен сүт чыкпай калышы мүмкүн. То есть ошол дагы адамды тескеринен программировать ете берет да. Бул любой эле коркунучта. Мисалы үчүн сиз чоң үйдү мечтать этесиз, $50.000, $100.000 чоң үйдү мечтать этесиз. Бирок ал эмнегедир болбойт. 30ка чыктыңыз, 40ка чыктыңыз, 50ге, 60ка чыктыңыз, жок. Ал үй келе элек да до сих пор, мисалы үчүн сиздин үйүңүздө. Же болбосо машина, бир жакшы бир 20, 30, 40 миң долларлык машинаны мингиңиз келет эл катары эле. Бирок 50ге чыктыңыз, 60ка чыктыңыз, жок, простой машиналарды эле минип жүрөсүз. Же болбосо наоборот машинаңыз вообще болгон жок жашооңузда. Эмне үчүн? Анткени дегенде какое-то убеждение, какой-то страх бар. Адамдын ичинде жашайт ушундай программирование жашайт. Ошол эми кийинки пункт бул программированияны кантип алып чыгабыз? Бул программированияны биз деген алып чыгып туруп ошону проработка кылышыбыз керек. Биз андан коркпошубуз керек. Эгерде биз өзүбүздүн эмебизден корксок, эмне деп коет жанакы страхтан корксок, сейчас остановить кылып коеюн. Мен силерди көрбөй калдымбы атом? Так, болуп атамбы? Көрүнүп атамбы эми? Ошол страхты баягы алып чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек эмичи? Так, бул жерде плюс. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, чатка жаза бериңиздер. Ошо суроого дагы эме кыла берем, жооп бере берем. Мындайда, сиз ошол страхты выявлять этиш үчүн сиз өзүңүздү биринчи таанып билишиңиз керек да. Страх деген страхты выявлять этиш үчүн өзүңүзгө өзүңүз суроо бергенди үйрөнүшүңүз керек. Кантип суроо бергенди үйрөнөбүз? Биринчи деген өзүңүздүн страхыңызды определять этесиз, мисалы үчүн сиз конкретно билесиз да. Мисалы үчүн мечтаңыз бар, айтып атпаймынбы, жанагындай кыялыңыз бар, чоң бир кыялыңыз бар. Балким сиз семьяңыз менен путешествияга чыккыңыз келет, балким сиз там билбейм тиги кандай мечталар бар да. Мальдивага баргыңыз келип атат деп коеюнчу, мисалы үчүнчү. Бирок ошо көзүңүздү жумасыз дагы баягы Мальдиваны элестетесиз да. Анан эң биринчи эле кайсыл ой келди сизгечи? Ошол кыялыңызды элестеткенде эң биринчи кайсыл ой келди? Мен татыктуу эмесмин деген ой келдиби? Же болбосо көп акча талап кылынат деген ой келдиби, к примеручу? Же болбосо кандай десем, балким деген күйөөм кое бербейт, же болбосо эме биякта кредитибиз турганда каяктагы Мальдивы деген ой келдиби? Ошол эң биринчи келген ойду сиз дароо эле эме кагазга жазышыңыз керек. Вот эң биринчи келген ойду ошону да эме кагазга. Балким даже коркунуч эмес, кандайдыр бир сомнение да болушу мүмкүн болчу. Ошо сомнение болобу же коркунуч болобу, ошону баракка жазасыз. Экинчиси болсо бул деген ошол сиздин коркунучуңуз, сиз жана баракка жазып алдыңыз да, бир эле пункту болбошу мүмкүн. 2, 3, 15, 20, 35, 45, 100гө чейин болуп кетиши мүмкүн. Ошонун баардыгын жакшылап туруп, өзүңүздөн ушундай сыгып туруп жазып алышыңыз керек да. Мен корком, эмнеден корком? Мисалы үчүн машина укчу. Машина балким аварияга түшүп калам деп корком, акчам жетпей калат деп корком, кредитим жабылбай атса каяктан, балдарым чоңойсун андан кийин машина алам дейсизби? Жок, ар бир адам достоин ошого. Сиз деген уникальный адамсыз. Эгерде сиз уникалдуу болбосоңуз, бул дүйнөдө өлбөйт болчуңуз. Сиз Кудайдын атайын ушул жерге жөнөткөн адамысыз. Сиз бир жансыз да, ар бир адам бул жан. Ошон үчүн сиз өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Ошонун баарын деген мен татыктуумун деген ой менен баягы страхтардын баарын жазып
чыктыңыз да. Бир жазган пунктуңуздун маңдайына айтып койгондо ушундай болдуңуз, ошону вот ар бир коркунуч каяктан келип чыккан дегенди сиз деген коркпоңуз. Мисалы үчүн баягы атаңыз айтып атат да, акча жок депчи, мисалы үчүн да, кичинекей кезде элестетип атасыз да, жол болсо мынтип айтып атат. Көп акчалуу болсок бизди деген тоноп кетет деген атаңыз айтып атат да, ошондон коркпоңуз. Ошол именно ошол моментке вы сиз ошол жерге барышыңыз керек, өзүңүздү элестетишиңиз керек. Значит, мен ошол жерден турбайм да. Кабыл алышыңыз керек. Максатыңызга жете албай атасыз да, балким өзүнүн кыялын ошону кабыл алдым, ооба менде ушул коркунуч бар деп өзүңүзгө өзүңүз кабыл алышыңыз керек. Бул проработка деп коет да. Экинчи деген 4-пункт бул. Өзүңүзгө деген суроо беришиңиз керек. Эгерде ушул коркунуч болсо, мындан дагы страшный эмне болуп кетиши мүмкүн. Мындан да коркунучтуу эмне болуп кетиши. Саламатсызбы, сиз катып жатасыз? Алинайым. Угулбай калдым. Жакшы угулбай атат. Угулбай калып атамбы? Угулбай атат, ооба. Сиз Угулбай катып да калдым, калып атасыз. Ооба, катып да калып атасыз. Сүйлөп көрсөңүз. Жарым сөзүңүз угулуп, жарым угулбай калып атат. Так, угулуп атамбы? Да, сүйлөп көрсөңүз. Вроде бы жакшы Угулуп угулат. атамбы? Угулуп атам, Эми жакшы. Эми жакшы угулуп атат. Угулуп атам, Всё. Мен Wi-Fi'м жакшы иштебей кетти окшойт что-то. Так, нормально, да? Угулуп атам, Продолжаю. Ооба, эми жакшы болуп атат. Всё, кеттик анда. Кийинкиси ошо өзүңүзгө деген кабыл алуу дегенди уктуңуздар да. Кабыл алганды үйрөнөсүз. Кийинкиси болсо анализ жасайсыз. Мындан дагы коркунучтуу эмне болуп кетиши мүмкүн. Мындан дагы страшный, да, эмне болуп кетиши мүмкүн деп өзүңүзгө ошол анализ жасайсыз. Мисалы үчүн коркунуч, баягы сиз жана атаңыздын айтып атканын элестеттиңиз да, чоң акча бул деген бизге бизди тоноп кетет. Чоң акчалуу болсок, көп акча таап баштасак, бизди тоноп кетет дегенди эстедиңиз да. Ошону кабыл аласыз. Ооба, мен ушул коркунучум бар деп өзүңүзгө өзүңүз макулдугуңузду бересиз. Ошол эмоцияны проживать этесиз ичиңизден. Анан кийин ошону кабыл алгандан кийин мындан да коркунучтуу эмне болуп кетиши мүмкүн деген өзүңүзгө суроо беришиңиз керек. Мындан да коркунучтуу эмне болуп кетиши мүмкүн. Ладно, мен көп акчалуу болдум. Анан келип туруп, үйүмдү тоноп кетти, мисалы үчүнчү.
эми тоноп кетти, элестетип атасыз да, ошону элестетесиз да, мындан да жаман эмне болуп кетти. Эми мындан да жаман эмне болушу мүмкүн? Эми самое главное аман калдымбы? Аман калдым. Самое главное башы көзүм аманбы? Аман. То есть өзүңүзгө худший сценарий деп коет да, муну худший сценарийди ойлоп туруп, ошонун ичинен позитивный нерсени табасыз. Мисалы үчүн ошо жана мен тоноп кетти, үй бүлөмдүн баарын полностью тоноп кетти дедиңиз да, деп туруп кайра зато мен аман калдым, зато үй бүлөлөрүм аман калды. Мейли эми тоноп кетсе, тоноп кеткендир, эми Кудайым буйрса дагы көп акча заработайм. Зато деген көп акча келген сайын биз деген дарбазабызды көбүрөөк кылып, эле выше кылып курабыз, көбүрөөк камераларды коебуз, көбүрөөк безопасныйраак болуш үчүн охранникти нанимать этип алабыз деп, ошол ситуациядан кийин, худший сценарийден кийин өзүңүзгө позитивный бир сценарийди ойлойсуз ичиңизден. Ошол позитивный сценарийди ойлогондон кийин сиз деген ошону визуализация кылышыңыз керек. То есть для чего это делается? Визуализация деген бул элестетүү. Ошону позитивдүү түрдө элестетишиңиз керек. Ай, мен ошентип жаңы оокаттарды алып атам, баарын тоноп кеткенден кийин тоноп кетти, мейли алып кете берсин. Зато мен алып кеткенден кийин үйдүн ичинде эчтеке калбай калды. Кайра жаңы оокаттарды алып атам, жаңы камераны коюп атам, жаңы охранникти алып келдим, еще больше байып атам деп ушундай бир жаңы сценарийди өзүңүзгө эметесиз. Бул эмне үчүн жазалат? Для того, чтобы внутренне свое ичиңиздеги немени успокоить этиш үчүн, эс алыш үчүн. Эс алыш үчүн да, мындай баягы негатив ойдон кабыл алгандан кийин негатив ойдон чыгыш үчүн ушундай жакшы бир нерсени визуализация кылып, элестетип, ушундай бир жакшы эме практика жасашыңыз керек да. То есть сиз баягы худший сценарийди жакшы сценарийге өзгөртүшүп кетишиңиз керек, чтобы ичиңизде позитивный эмоциялар пайда болушу үчүн. Андан кийин сиз деген ошол коркунучуңузду башка бирөөгө айтсаңыз болот. Мисалы үчүн жакын адамыңызга, элестет, мен ушундай коркунучум бар да депчи. Кээ бир адамдар ошону бирөөгө айтып берип атып дагычы, ошол абсурд. Абсурд деген билесиңер да, бул нонсенс, болбогон нерсе экенин өзлөрү каткырып күлүп эле жок кылып коюшат да. Тоже такая практика есть. То есть сиз бирөөгө айтып берип атасыз да, элестет, мен тиги байып кетсем эле, тиги мен деген ушинтип тоноп кетет деп ойлочумун депчи, ошону айтып атып эле, өзүңүздүн коркунучуңузду жакын адамыңызга айтып атып эле, сиз баягы күлүп каткырып атып эле, аны баягы болбогон нерсе турбайбы деп ошол нерсеге буруп кетишиңиз мүмкүн да. То есть это называется это поддержка, өзүңүзгө өзүңүз поддержка кыласыз да. Ошол анан кийин көп учурда мисалы үчүн дыхательный техникалар жакшы жардам берет. Медитация, йога, намаз, аффирмациялар жакшы жардам берет. Баягы позитивный нерселерди ойлош керек да, позитивный нерселерди кылыш керек да. Ошондой сыяктуу нерселер, то есть релаксацияга алып келе турган нерселер жакшы жардам берет да. Ошентип кичинеден кылып отуруп, мисалы үчүн айтпайм эми күнүгө деп, бирок бир жумада бир жолу, эки жолу ушинтип өзүңүздүн страхтарыңызды кетирип отуруп, анан кийин байкайсыз да, өзүңүздүн жашооңуз өзүнөн өзү өзгөрө берет. Баягы ойдо жок баягы акчалар келип баштайт, ойдо жок адамдар келип баштайт. Анткени дегенде сиз ошол ичиңиздеги сиз көрбөгөн, билбеген программаңызды ушундай техникалар менен жасай берсеңиз, ал техникалар деген кичинеден баягы страхтарды жоготуп отуруп, сиздин мышлениеңизди өзгөртөт. Сиздин мышлениеңиз өзгөргөн күн эле ошондо адамдар келип баштайт сизге. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү алып келип баштайт. Ошондой, мисалы үчүн ошо кээ бирөө мынтип айтышы мүмкүн да, эте жакта бирөө деген үйүн сатып атыптыр, мисалы үчүн $100.000 үйүн $50.000 сатып атыптыр депчи. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөр келип баштайт. Мисалы үчүн сиз ал $100.000 $50.000 жетпей атат да, к примеручу. Же болбосо кандайдыр бир событиялар болуп баштайт, окуялар болуп баштайт да. Биринин артынан бири тиги куюштуруп келип эле сизге келип калат да. Тигинин атын тигил айтып, бунун атын бул айтып болуп эле сизге келип калат. Кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү алып келип калышат. Ушундай сыяктуу нерселер болуп калат. Ошон үчүн сиз коркунучуңуз менен иштешиңиз керек. Бул деген шаг кичинеден ушинтип кадамдарды жасап отуруп, өзүңүзгө уверенность, баягы ишеним пайда кыласыз да. И постоянно сиз китеп окушуңуз керек. Постоянно ушундай
техникаларды изучать этишиңиз керек. Постоянно кандайдыр бир илим билимдерди алып турушуңуз керек. Себеби дегенде оку жана оку деп даже Куранда да айтылган ушул сөз. Ошол нерсени кылсаңыз, окуган адам гана, илимин, билимин, мояктагы интеллектисин көтөргөн адам гана сөзсүз түрдө ийгиликке жетет. Эгерде сиз постоянно өзүңүз менен өзүңүз эле оокатыңызды жасап эле, күнүмдүк иш болуп эле, сентябрь келатат, ордойдо пробка болуп атыптыр, анан тиги кошунам төрөптүр, анан бул кошунама тойго барам деп эле күнүмдүк эле жашоо менен жашай берсеңиз, то сиздин жашооңуз эч убакта өзгөрбөйт. Баягы коркунучуңуз сизден өтүп, балаңыздан өтүп, небереңизге деле өтүп кетиши мүмкүн. То есть вот это называется родовой страх болуп кетиши мүмкүн да, родовые страхи деп коет мунучу. Өзүңүздүн кандайдыр бир чувстволоруңузду, эмоцияларыңызды жанагынтип кагаз бетине түшүрүп, ошону анализдегенди үйрөнүшүңүз керек да. Постоянно өзүңүздүн кандайдыр бир үстүңүздө иштеп турсаңыз, ошол нерселер, бул техникалар сөзсүз түрдө, вот айтты айтпады дейсиз, 21 күн, анан кийин эме деген бар го, жана 21 күндүк привычка, же болбосо 40 күндүк привычка кылып алсаңызчы, сиз өзүңүздөн өзүңүз эле ошо оңолуп, баягы жаңыланып, денеңиз ушинтип башкача болуп атканын, мышлениеңиз өзгөрүп атканын байкайсыз. Бул бирден бир себеби. Дагы бир өтө күчтүү техника бул деген эме да, дене менен иштеш керек. Себеби дегенде биздин денебизде клеткалар бар. Клеткалар жаттап калат. Азыр мен сизге дагы көргөзүп берем. Всё, мени кайра эме кылып коесуңарбы? Чыкпай калды кайра. Админ кылып коесуңарбы? Мен админ болуп калып турмун. Всё, спасибо. Так, сейчас я вот здесь открою. Сабак жагып атабы? Обратную связь дайте, пожалуйста. Жакты, жакпады, суроолор болсо Жагып атат. жазыңыздар. Аябай жагып атат. Жагып Сонун атат. апа. Бериң. Жакшы пайдалуу техникалар. Мага силердин эме смайлик, реакция жакшы неме берип турсаңар, мотивация болуп, дагы эмелерди, техникаларды айта берем азыр. Силерге азыр мен деген дене менен иштеген техниканы айтам. Анткени себеби дегенде коркунуч биздин денеде жатат да. Дене бул бизге аманат болуп берилген. Дене жок, биз деген бул дүйнөдө жашай албайбыз. Дене биздин эң башкы ресурсубуз, эң башкы инструментибиз. Ошон үчүн рахмат баарыңарга жакшы сөзүңүздөр үчүн, чоң рахмат силерге дагы. Ошон үчүн азыр дене кантип страхты кабыл алат, и ошонун клеткаларга кантип ошол страх жатат экенин азыр силерге айтып берем. Так, жанакы эмени ачайын. Трансляцияны. Так, сейчас. Вот. Смотрите. Бул деген могу биздин клеткабыз да. Сиздер билесиздер биология сабагынан, что клетка деген бул эме да. Клетка биздин, то есть биздин организм, ар бир эмебиз клеткадан турат экенин сиздер жакшы билесиздер. Клетка деген бул кандай? Мисалы үчүн денебиздин кандайдыр бир бөлүгүн алсак, колубуз болобу, бутубуз болобу, башыбыз болобу, чачыбыз болобу, ар бир участогу клеткадан турат. Клетканы мындай элестетебиз азыр. Так. Мынакей клетка, ушинтип клетка баягы эме неле мындай жайгашканда, к примеру да. Анан биз мынакей жандан бери 45 мүнөттөн бери, 40 мүнөттөн бери сүйлөшүп атыптырбыз. Силер менен экөөбүз деп коем. Сиздер менен мен сүйлөшүп аткан маалда 1000 миллион деген клеткалар алмашат. Ар бир секунда, доли секундада биология, химия, физика сабактарынан билебиз, медицинада дагы ушул нерсе айтылат. Google'дан карап көрсөңүздөр болот. Адамдын ар бир секунда, миллисекунда клеткасы алмашып турат. Клетка алмашкан сайын бир клетка өлөт, мынакей клеткада. Бул клетка өлүп атканда кийинки клетка жаралат. Бул клетка өлүп атканда кийинки клетка жаралат да, короче ушундай. Түшүндүңүздөр, То есть ар бир неме клетка өлгөн сайын жаңы клетка жарала берет да. Азыр могу жерден дагы жакшылап түшүндүрүп берейинчи. Так, сейчас. Мисалга алсак, мынакей бул клетка. Бул клетка өлөрүнүн астында бул клетка жаралат. Анан бул клетка өлөрүнүн астында бул клетка жаралат. Ошентип
клетка өлүп кайра жаралып, өлүп кайра жаралып, то есть обновление, регенерация жүрөт да, жана ороговевшие клетки деп коет го, ошол клеткалар эме дейт. Бул деген ички органдарыбызда дагы ошондой. Ошон үчүн адам карыйт. То есть жаңы клетка жаралган сайын баягы ксерокопиядан баракты өткөрөбүз го, ошол бир эле сүрөттү несколько раз өткөрө берсек, улам барган сайын баягы черно-белый барып отуруп, баягы краскасы өчүп, айгында мынтип тусклый болуп калат го ксерокопиячы. Ошондой сыяктуу клетка жаралган сайын эме какой-то бир свойствосын, кандайдыр бир өңүн, кандайдыр бир упругость, ошол нерсесин кичинеден доли секунда, миллиметрдан кетире берет. Эгерде сиз көбүрөөк негативде жашасаңыз, то көбүрөөк кетирет. Эгерде сиз мындай позитивде, спорт менен заниматься этип, мындай жакшы жашоодо, жакшы эме позитивный жашоодо көп нерсеге көңүл бурбай, таарынбай, жакшы нерселерди сүйлөп, жазап, ойлоп жүргөн болсоңуз, то клеткаңыз обновление кылган сайын, жаңыланган сайын ал кичине эме баягы жаңы жаралган клеткада эмеси кандай десем, күчү жакшыраак болуп жаралат да. Ошентип отурат. Анан кийин биз деген коркунучтуу болобу, же таарынычтуу болобу, же болбосо жакшы позитивный нерсени болобу, биз ошо клеткаларга соруп алабыз. Адам 90% суудан турат, билесиз. А суу болсо эме любой информацияны өзүнө соруп алган свойствосу бар. Аны японский ученыйлардын эксперименти YouTube'дан карасаңыздар, ошол жакта деген бир суунун 2 стаканды алып туруп эле бир сууга жакшы сөздөрдү сүйлөп, бир сууга жаман сөздөрдү сүйлөгөндө, бир суу бат эле капкара болуп кеткен несколько дней. А бир суу ичине күрүч салып койгон баса, ошо күрүч ичинде капкара болуп кеткен, суунун ичинде. А тиги жакшы сөздөрдү уккан суу менен күрүч болсо, апапак болуп, сонун болуп, жашынакай болуп турат да. Ошондой сыяктуу эле биздин клеткаларыбыздагы канчалык биз позитивный нерселер менен аларды баксак, ошончолук биздин клеткаларыбыз жаш болот, ошончолук күчтүү болот, энергичный болот. А эгерде биз негативный менен баксак, ошончолук негативдүү болот. Эми караңыздар, эми бул клеткалар жаралып, өлүп ушинтип атат, ар бир секундда. Анан баягы бул клеткада сиз деген коркунучтуу эметип калдыңыз да, бир эле клеткаңызды айтайын. А таких клеток у вас миллиард, триллиард да, бүт денеңиздин баарын алганда. Сиз денеңизде, биздин память денебизде да. Ошо сиз алдыңыз бир таарынычты, күйөөңүзгө таарындыңыз же кошунаңызга таарындыңыз деп коеюнчу. Ошо клеткаңыз деген соруп алды. Жанакы суу соруп алгандай эле монтип деп соруп алат өзүнөчү. Соруп алды дагы, сиз баягы негативный эмоцияны клеткаңызга берип койдуңуз. Анан бул клетка өлөт да. Бул өлгөндө биякта жаңы клетка пайда болуп атпайбы? Сиз ойлойсуз, тиги таарыныч дагы өлөт деп. Жок, таарыныч эч убакта өлбөйт. Буга өтүп кетет ошол таарыныч. Анан бул өлүп атканда жаңы клетка пайда болот, баягы тиги таарыныч бияка өтөт. Ошентип эгерде сиз ошол таарынычтан арылбасаңыз, сиз өмүр бою ошол таарынычты алып жүрө бересиз. Ушундай адамдарды билесизби? 20 жыл мурун, 30 жыл мурунку историяларын айта берет. Илгери ал деген тинтип салып, мынтип салып деп уже прошлый менен жашайт. Бул адам прошлый менен жашайт. Ошонун адамдын денесин байкасаңыз, мындай горб бар, же болбосо бетинде эрте бырыш түшкөн, көзүндө нуру жок, ушундай адамдар болот да. Анткени ичинде страдание. Это не обязательно таарыныч. Балким деген бир нерсеге капаланып калган, ошол капачылык болобу, же болбосо бир кандай десем, мен көрүнүп атам, угулуп атам, жакшы эленби? Аты өзүм менен өзүм сүйлөшүп аткан жокмунбу? Вроде жакшы эле. Угулуп атсам, плюстарды кое бергиле, мага көрүнүп турат бул жер. Так. Жака чылдырып коеюн. Анан эме да, ошол таарыныч кете берет, баягы адам 80ге чыгат, 90го чыгат, өмүр бою ошол капачылыкты, ичиңде кейген нерсесин, ошол коркунучту, ошол любой кандайдыр эме болбосун, негативный эмоцияны ал адам алып жүргөн болот, Анан алып жүргөн болот. Бирок сиз ошону, мисалы үчүн, бул таарынычты сиз деген алып жүргүңүз келбей атат да, жаңы клеткаңызда сиз деген ойлойсуз да, жаңы жакшы позитивный нерсени, тиги минусту эмес, ошо минусту мен жаңы клеткага плюс кылып бергим келет десеңиз, сиз анда эмне кылышыңыз керек? Денеңиз менен иштешиңиз керек. Сиз деген денеңизден деген тер чыгарышыңыз керек. Негативный эмоциялар тер менен чыгат. Значит, эмне кылышыбыз керек? Ысык суу ичебиз. Эң биринчи бул ысык суу ичиш керекпиз. Ысык суу кандай? Баягы оозубуз күйүп кеткендей ысык суу эмес, ысымыраак,
денеге приятный болгон чай сыяктуу болгон ысык сууну көбүрөөк ичебиз. Эртең менен турганда 1 литрге жакын суу ичиш керекпиз. Жылымтыраак кылып мындай ысык суу ичиш керекпиз да, прям горячая вода. Мисалы үчүн анан баягы өтө монтип коркунуч, ичиңизде коркунуч пайда болгондо дагы ысык суу ичишиңиз керек. Анткени дегенде бул страх деген суук тартат. Азыр кечирим сурайм, биякта балдарым мага даңкылдатып баштады азыр. Так. Так, нутрициологияда бекеринен айтылбайт экен да ысыгыраак суу, ооба. Ошо ысык суу бул эме да, страх деген бул ысык тартат да негизичи. Ой, суук тартат да, страх бул суук тартат. Постоянно ушуну эсиңиздерде алып жүрүңүздөр. Кандайдыр бир оюңуздарда жанакындай страх ой келгенде сразу ошол ысык сууну ичип, анан эме ысык сууну ичип жиберишиңиз керек. Анан эме душ ысык принимать этип жиберишиңиз керек. Эгерде сиз ачууланып атсаңыз, наоборот мындай муздагыраак суу ичишиңиз керек. Муздагыраак эмени эшикке чыгып дем алып ишиңиз керек. Эгерде ушундай ачууланып атсаңыз, сиз ошол ачууңузду тил менен же болбосо колуңуз бутуңуз менен чыгарбай, биз балдарыбызды чапкылап жибериши мүмкүнбүз, балким идишти сындырып жибериши мүмкүнбүз. Бул деген эме ачуулануу, бул деген ысык эмоция, ысык тартат бул. Бул деген неме да, мындай пламя деп коет го орустарча. Отун, эмне эле отун деп коем, от жалындайт го, ошол от жалындаган эмоцияга кирет. Бул ысык тартат. Ошондуктан баягы эмени отту эмне менен биз эметебиз, муздак суу менен эме кылып жиберишибиз керек да. А сиз болсо баягы өтө ушунчалык ачууланып атсаңыз, эме кичине мындай муздагыраак, слишком муздак суу дебейин, муздак суу денеге зыян алып келет. Муздагыраак сууну жутуп жиберишиңиз керек. Же болбосо эме бет колуңузду муздак сууга жууп жибериңиз. Бет колуңузду, бутуңузду муздак сууга жууп жибериңиз сөзсүз түрдө. Анан эгерде жаныңызда суу жок болсо, эшикке чыгып дем алып несколько раз эме абаны денеңизден өткөрүп жиберишиңиз керек. Деп мурдуңуз менен дем алып, деп ичиңизге чейин алып кирип, мындай може биз көп учурда көкүрөктөн эле дем алабыз. Деп мурдубуз менен дем алганда ичибизге чейин кирет. Ичибизди баягы ошол элестетебиз, воздух тазалап атат деп, ошол аба тазалап атат деп оозубуз менен чыгарабыз. Мурдубуз менен киргизебиз несколько раз. Бир 10-15 жолу өтө ачууланып атабыз. Ошонткенде баягы эме кылат. Дагы бир нерсе айтайынбы? Кыргыздарда жанагы бир жериңди кыс деп коет го. Биз деген аны баягы грубое эме кылабыз го, грубое восприятие кылабыз го. Кыс деп атат депчи, короче, бир жериңди кыс деп атат депчи. А бул негизи хорошая техника, билсеңиздер. Себеби дегенде бул техниканы сиз деген мындай да, баягы ачууланып атканда адам деген ошол анус деп коет го жанагы. Ошол эмени, пятой точканы действительно кысыш керек. Себеби дегенде мынтип кысканда, во-первых, сиздин оюңуз ошол жерге өтүп кетет. Баягы сиз тиякта ойлонуп аткан болосуз да, жаман сөз сүйлөш керек, ошо ачууланып, обида, вот это жаман нерсени кылыш керек. Тил менен же колуңуз бутуңуз менен чыгарып ийбей, жанагы жериңизди, пятый точкаңызды мынтип кысып койсоңуз, ошондо дагы адам деген, во-первых, ою менен ошол жака берилип кетет. Во-вторых болсо, сиз деген өзүңүздүн клеткаларыңызга эме негативный эмоцияны киргизбейсиз. Негативный эмоция кирип кетип атпайбы, жана айтыпчы, через дырку ауры да, ауранын дыркасы менен кирип кетип атпайбы, тешиктер менен, жана мен айткандай. Ошону дагы сиз өзүңүздү эметип, бул жакшы техника. Ошону билип жүрүңүздөр. Мындан кийин андай сөзгө эме кылбайбыз. Да, вот ачууланганда аратал деген да туура. Ошол нерсе баягы ысык гана муздак деген нерсени биз билишибиз керек. Бул Сүтсай илиминдечи бизде өтө жакшы ушундай сонун плакаттар бар. Кудайым буйруса кийинки сабактарда катышып калсак, ошо Кундуз айым ушундай сыяктуу сабактарды дагы организовать этип мени чакырып калса, мен сөзсүз түрдө ошол эме биздеги адамдын денесинде
кайсыл убакта кандай эмоция влиять этет, анан кайсыл убакта эме кылышыбыз керек экен да, ооба кысып жүрүшүбүз керек. Биз кысып жүрсөк, ошон үчүн кыргыздар да бекер айткан эмес да, кыскан бай болот деп бекеринен айткан эмес. Ошону да билип жүрүңүздөр. Ага ал сөзгө таарынбаш керек. Ал кыс десе, значит кысып коюш керек. Действительно жакшы нерсе кылып атам. Азыр жана эме деген упражнение кегеле деп чыгып атпайбы? Ошол да мына. Кыргыздар аны эч эле билген. Ал кегель эмес, ал кыргыздардын эле упражнениясы. Аны деген мынтип кыргыздар илгери эле упражнение кылып жүргөн. Ошону дагы билип коюп жүрүңүздөр да. Анан мынакей могу клеткаларды азыр айтып бүтөйүн. Бул клеткалар баягы обновление болот. Сиз каждый раз мына негативный эмоцияңыз бияка өтөт, ушинтип кетип бартат да. Анан жана сиз тердеп, кургап эметкенде, мына могу жерден сиз деген мисалы үчүн ушундай жакшы техникаларды жасап, жакшы өзүңүзгө кам көрүп, страх менен иштеп, ушундай кылганда ар бир могу негативдериңизчи уже кичинеден өчүп баштайт. Кичинеден өчүп баштайт. Мисалы үчүн бул клетка уже кичине эле негатив алышы мүмкүн. Кийинки клетка андан да кичинекейлей, андан кийинки анан вообще точка ушинтип отуруп, уже кийин деген пустой болуп калат да, баягы эч кандай эмоция жок, эч кандай ой жок, мындай сонун лёгкость, энергия көтөрүлүп сонун болуп калат да. Негативди кичинеден сиз техникалар менен, жанагындай ысык суу, муздак суу деген техникалар менен, дем алуу техникалары менен, намазга жыгылып атканда ушундай бир берилип, ушундай денеңиз менен иштеп, Кудайга жалынып, ушундай жакшы ниетиңизди коюп, ушундай жакшы ыраазычылыкты айтып, анан дагы жана айтпадымбы, баняга барыш керек. Ошо тердеш керек деп атпаймынбы мындай. Анан ходьба, бул деген ходьба деген басуу да. Жок дегенде жарым саат эшикке чыгып басыңыз. Жок эле деген жана 10.000 шаг басыш керек, анан 15.000 шаг басыш керек. Эгерде баса албай атасызбы, жок дегенде 100 шаг басып коюңуз. Жок дегенде, жок эле дегенде 15 мүнөт эшикке чыгып гулять этип коюңуз. Мен тетиги магистральга чыгып эл катары баса албайм десеңиз, короңуз бар да эмичи, же дворуңуз бар кичинекей, балдар менен эметип атканда акырын эшикке чыгып, ары бери 15 мүнөт, 20 мүнөт басып койсоңуз эле, уже сиз негативный эмоция менен иштеп аткан болосуз. Уже сиз денеңизге ушундай чоң пайда алып келип аткан. 10.000 шаг басыш керек деп 10.000 деген сөздү укканда эле кээ бирлер кылбай коет. 10.000ди коюп эле 100 эле шаг басып коюңузчу, ары бери 200 эле шаг басып коюңузчу. Ошол дагы уже сизге сонун эффект алып келет. Бирок постоянно кылыш керек да. Бир жумада бир жолу кылып, бир айда бир жолу кылган болбойт. Постоянно кылыш керек. Кечинде болобу, эртең менен болобу, бир маал өзүңүзгө 15-20 мүнөт посвящать этишиңиз керек. Басуу, анан баня, ысык баняга барып жана париться эткенде дагы ошол негативный немелер кетет дагы. Анан баягы бир убакта ушундай оюңузда да жаман нерсе жок, баягы таарынычты ойлобойсуз, деги эстебейсиз, унутуп калдыңыз уже. Эмне эле бүйөмө таарындым эле, бирок эмнеге таарындым эле билбейм деп каласыз да. Же болбосо мындай ичиңизде коркунуч деле жок, баары сонун, ушундай магдырап турган убакта клеткаңыз полностью тазаланды, жана идиштерди жууп коебуз го, ошондой сыяктуу таптаза болуп калды. Таза идишке болсо биз деген таза жаңы нерсени салып жегибиз келет, жаңы тамак жасап жегибиз келет мисалы үчүн. Ошондо жанакы сиз жасаган аффирмация, жана сиз жасаган жакшы сөздөр, менин үйүм болот деп жана визуализациялар ошол иштеп баштайт дагы. Мына клеткаларыңыз уже плюс энергияны көбөйткөндө жанакы мен айткан $50.000 мечтаңызга, ой, аягы эмне жазылбай калды. Мынакей, могу $50.000 жана мечтаңызга сөзсүз жетесиз. Анткени сиз ар бир эмеңизде деген бирден доллар чогултуп атасыз да, мындай доллар менен элестетели да, к примеру, сом менен, доллар менен. Ошондо сиз деген баягы денеңизге ушундай жакшы нерселерди эметип алдыңыз. Сиз ишенич, эң биринчи деген ишеним болуш керек. Орустар айтмакчы вера. Сперва веру надо, да, ишенишиңиз керек. Кудайга коюшуңуз керек ошол нерсени. Кудайымдын эме верующий адамдар жакшы билет да, баягы исламды изучать этип жүргөн адамдар билет эменин, Аллахтын мүмкүнчүлүгү эме дейт да, ушунчалык зор дейт, что дүйнө жүзүнүн баардыгынын эмесин кум болот го. Дүйнө жүзүндө канча мындай песчинка бар болсо, ошол дагы жетпейт. Ошончолук эме ошол кум дагы жетпейт депчи. Орустар айтмакчы, этот эме дейт, эмне дейт эме, вселенная настолько изобильна дейт. Орустар изобильна деп сүйлөшөт да. А биз болсо эме
Аллахтын мүмкүнчүлүгү зор дейбиз го. Мен туура айтып атамбы? Билгендер жазып койсоңуздар. Баягы ушунчалык эме болгондо дейт да, мээрими да чексиз ушундай. Любой жерден келе берет. Любой жерден мүмкүнчүлүк келе берет. Мисалы үчүн сиздин проблемаңызды чече турган адамдар келип калышы мүмкүн, бир ситуациялар болуп калышы мүмкүн, акча өзүнөн өзү эле бирдемке болуп пайда болуп калышы мүмкүн. Ошого ишениш керек. Ошого Кудайыма койдум деп чын жүрөктөн ишениш керек. Жүрөгүңүздү кенен эле мондай ачып коюшуңуз керек да. Бүттүм, мен Кудайыма ишенем, Кудайым берет мага. Бирок ошол эле моментте жатып албаш керек. Бүттүм, мен Кудайыма койдум, Кудайым эметет деп, баягы анекдоттогудай. Тиги Кудайым деп эле бирөө жалынып эле отуруп, эртеден кечке эле бирөө Кудайым деп жалынып эме кыла берчү дейт. Анан Кудайым мени сактайт, Кудайым мени өлтүрбөйт деп эле ушинте берчү дейт. Анан өлүп калыптыр да тиги баягы эме суу каптап кетип тиги киши өлүп калыптыр. Анан тигиге аракет керек да. И молчулук, вот изобильность молчулуку, да, все верно. Баягы каптап кеткенде, суу каптап кеткенде тиги эме отура бериптир да. Башынан айтып берейинчи, эстедим. Короче, бир киши болот экен. Мен Кудайыма ишенем, Кудайым мени спасать этет деп эле жашачу экен. Анан баягы суу каптап келатыптыр. Анан ошондо деген элдердин баары, кошуналардын баары чыгып, жана кайыктарын даярдап, эмелерден, ар кайсы немелерден кайыктарды даярдап, ошо келип туруп тиги кишиге айтат экен. Жүр, отурбайсың биз менен чогуу. Жүр, спасать этип кетели сени, кошо куткарып кетели. Бизге отур дейт экен. Десе, жок, мени Кудайым спасать этет. Силер өзүңөр спасать ете бергиле деп коет экен. Анан экинчи жолу башка кошунасы келет экен. Кел отур бизге деле, биз менен кетип калабыз. Тигине суу жакындап келатат. Бол деп эметсе, болбойт. Жок, мени Кудайым спасать этет. Ошентип 2-3 жолу мүмкүнчүлүк келгенде, ошо ушундай эме окуя бар, вот. Баягы келгенде тиги суу каптап кетет, тигинечи өлүп калат тиги эле. Анан барып туруп анан Кудайга айтат. Кудайым, эмнеге сен эме кылдың? Эмне мени өлтүрүп салдың? Мен сага ишенгем да, сен эмнеге мени өлтүрүп салдың десе, Кудай айтат экен. Мен сага 3 жолу мүмкүнчүлүк бердим. Өзүң мүмкүнчүлүктү, ошол мүмкүнчүлүктү колдоно албай кеттиң депчи. Анысы кандай? Ошо келген мүмкүнчүлүктү сиздер колдонуңуздар. Мына ушундай окуулар мүмкүнчүлүк. Мына Кундузга чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Сиздерге дагы, мага дагы ушундай эмени айтып бер деп, теманы айтып бер, информацияны бер. Мен информация менен бөлүшкөнгө ар дайым даярмын. Мен жакшы көрөм бирөө менен информация бөлүшкөндү. Балдарым жакта тыкылдатып атат, ага карабай мен жакшы көрөм да ушинтип сүйлөп, ушинтип отургандычы. Ошондуктан баягы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуңуз. Анан ар бир минутта, секундаңызды жөн эле сериалга, Инстаграмга же болбосо ушакка кетирбеңиздер. Андан көрөкчү сиздер деген эме кылыңыздар. Окуңуздар, китеп окуңуздар. Пайдалуу YouTube'да ичиштерди жууганча пайдалуу сонун YouTube'да подкасттар бар. Кыргызчасы бар, орусчасы бар, англисчеси бар. Любой эмелерди тиги эмне эле деп коет жанагы видео, аудиолорду угуп отурңуздар. Машинада кетип баратканда наушникти салып алып, музыка угуп, кайфовать этпей, музыканы да угуш керек, бийлеш керек, ырдаш керек. Бирок ар бир минутаны ошол эме кылышыңыз керек да, мындай привычка кылып алышыңыз керек, чтобы сиздер ошол эмени привычка кылып окуганды үйрөнүшүңүздөр керек. Анан жана техникаларды сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Мен сиздердин баардыгыңыздарга ийгиликтердин баарын каалайм. Ооба, негативден качыш керек. Эми качыш деген кандай? Просто негатив ойлоп келатканда эле сразу башка нерсени эметиш керек. Бул деген тоже отрицательный эмоция да. Жана антип ысык суу ичпейиңиз, же болбосо бет колуңузду барып жууйңиз, башка бир нерсеге оодарып ийиш керек да, ойду оодарып ийиш керек да. Эшикке чыгып дем алып ийиңиз, кысчу жерди кысып ийиңиз дегендейчи. В общем, ушундай. Сабак жактыбы? Убакыт болуп калыптыр. Баса жана эмени айтпай калган турбайм. Ар бир адамдын өзүнүн энергиясына жараша коркунуч болот депчи. 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөрдүн коркунучу бул деген эме власть жоготуу. Властьты жоготуп алам деп коркот. Бирөө мени аттап кетет деп коркот. Ошол коркунуч бар да, ушуну ойлонуп көрүңүздөр. 2-синде, 11-inde, 29-unda, 20-сында, 29-unda төрөлгөндөрү, экилерде коркунуч бул деген мамиле жоготуу коркунучу.
бирөөнүн көңүлүн оорутуп коюу коркунучу. Үчүндө 12-синде 21-inde 30-unda төрөлгөн адамдар булар деген эме глупый болуп, тупой болуп көрүнүп калыштан коркунуч. Себеби алар деген өзүлөрүн акылдуу сезишет, өзүлөрүн образованный сезишет. Образованиясы жок болсо дагы образованный сезишет да. Ошон үчүн коркунуч ушул. Бирок бул коркунучту бетке билиш керек да, мындай в глаза. Посмотри страху в глаза деген орустар айтмакчы сөз бар. Ошондой сыяктуу бул коркунучуңуздарды мен силерге азыр кыска айтып кетип атам, чтобы вы знали, что этот страх тоже у вас есть. 4-үндө, 13-үндө, 22-синде, 31-inde төрөлгөндөрдүкү бул адамдарда коркунуч эме башка бирөө мени алдап кетет деп коркот. Же болбосо мындай нечестный жумушту жасай берет деп коркот да. Баардыгы тең бирдей мамиле кылыш керек, честный мамиле кылыш керек деп кыялданат да. Ошон үчүн нечестный болот деп ошондон коркот. 5-inde, 14-үндө, 23-үндө төрөлгөн адамдар эмнеден коркот? Булар деген өзүнүн логикасы сынып калат. Туура эмес бир нерсе болуп калат деп эле мындай туура эмес деп бөлүшөт бул адамдар. Бул адамдар ошондон коркушат да. Туура эмес болуп калат, бир нерсени туура эмес кылып алам, туура эмес сүйлөп алам, туура эмес нерсени жасап алам, логикага жатпаган нерсе болуп кетет деп коркушат. 6-сында, 24-үндө, 15-inde, 24-үндө төрөлгөн адамдар, то есть 6-лар, булар эмнеден коркот? Страх потери комфорта, комфортту жоготуудан коркушат да. Вот айтып атасыздар биякта. Анан эме комфорт, кайф, жашоонун жыргалчылыгы жок болуп кетет деп коркот да. Ошон үчүн 6-лар акчаны да жакшы көрүшөт. Акча жок болсо, значит комфорт, кайфту да жоготуп алам деп коркушат. 7-синде, 16-сында, 25-inde төрөлгөн адамдар эмнеден коркушат? Бул адамдар мени байкабай калат деп коркушат. Адамдар мага признание бербей коет. Адамдар менин жөнүндө айтпай калат. Адамдар мени көзгө илбей калат, мен жөнүндө сүйлөбөй калат деп ушундай мындай элдин астында болгусу келет. Элдер аны мактап турсун, айтып турсун, бир нерсесин байкап турсун деп ушинтип каалашат да. Ошондо элдердин в серую массу превратиться, ошондон коркушат. Көпчүлүккө аралашып кетем, көзгө көрүнбөй калам, мен выделяться этип турушум керек деп каалашат да. Ошондон коркушат. 8-inde, 17-синде, 26-сында төрөлгөн адамдар булар эмнеден коркушат? Бул адамдар материалдык дүйнөнүн контролун жоготуп алгандан коркушат. Алар анткени контролдогонду жакшы көрүшөт. Материалдык дүйнөнү ар бир нерсени эсептеп турушат. 2 адам, 3 адам, 5 сом, 10 сом, 20 сом, 50 сом, 100 сом. Алар көргөн сайын сразу билет. Мисалы үчүн биякта 8-дер бар болсо, алар уже мени оценивать этип койду. Макияжы мынча сом экен, чачы тигинче сом экен, кофтасы мынча сом экен деп. 8-дер всегда материальный дүйнөнү карашат. Себеби дегенде бул адамдар ошону контролдоп жоготуп алгандан коркушат. Ошол контролду жоготуп алгандан коркушат. Материалдык дүйнөнү. 9-ында, 18-inde, 27-синде төрөлгөн адамдар, булар эмнеден коркушат? Булар деген башка адамдар неблагодарный болот. Башка адамдар эме кылышпайт, жардам беришпейт, мен кылгандай кылбайт деп ошондон ответка жок болот деп ошондон коркушат да. Негизи 9-дардын страхтары көп. 9-дардын страхтары көп. Любой эле нерседен уже эң көп корккон ушу 9-дар болот. Себеби дегенде эмоция көп. Негативный эмоция кылганда мен жана айткандай аурабыз эме боло берет, тешиле берет. Сырттан жаман коркунуч болобу, көз тиеби, сөз тиеби, жаман негативный энергия келип туруп денебизге тиет. Ал болсо денебиз болсо клеткаларга чогултуп алат дагы. Клетка обновляться эткен сайын баягы кетпейт. Ошо менен өмүр бою жашайбыз дагы, өмүр бою прошлый менен жашап жүрө беребиз. Ошондуктан жанагы техникаларды колдонобуз, кыздар. Сиздер деген кыргыздын улутун сактап калчу айымсыздар. Сиздер акылдуу болсоңуздар, сиздер даанышман болсоңуздар, сиздер илимдүү, билимдүү болсоңуздар, сиздердин балдарыңар страдайт этпейт. Сиздердин балдарыңар жакшы, позитивный эмоцияда жашашат. Алар коркунучу жок, ушундай бир керемет жашоого умтулуп эметишет. 2 минута. Эме кылат. То есть ушундай бир силердин колуңарда айымдар. Ошон үчүн келиңиздер, башка бирөөнү оңдойм деп вообще ойлобой эле коелу.
өзүбүздү жөндөйлү, өзүбүздү оңдойлу жана техникаларды колдонолу и жашообуз сонун болот баарыбыздыкы. Ошол анда баардыгыңарды дагы бир жолу рахмат. Сабакка келдиңер. Сонун канча 37 киши толугу менен жакшы отурдуңар дегендей. Сабак жактыбы? Жазыңыздар. Суроолор болсо айтыңыздар. Жок болсо Zoom'ду завершать этели. Рахмат, сабагыңыз аябай жакшы, жеткиликтүү, пайдалуу болду. Сизге чоң рахмат. Саламатсызбы? Менин суроом тиги жана туулган күндө үйлөрдү айтып атпайсызбы? Ошолор күбөлүктө башка, анан туулган күнү башка болгондор кайсысына карап эме кылыш керек? Эки энергия тең иштей берет. Эки паспортуңуздагы энергия дагы иштей берет, сиздин чыныгы туулган күнүңүздүн энергиясы да иштей берет. Ошондуктан сүтсай илиминде айтылат. Эгерде сиз чыныгы датаңызды билсеңиз, сөзсүз түрдө паспортуңузду дагы алмаштырышыңыз керек деген рекомендация берилет. Паспортуңуздун датасын алмаштырганга аракет кылыңыз. Өзүңүздүн чыныгы датаңыз менен. Эгер билбесе кандай болот датасын? Эгер датасын билбесе кандай болуп калат? Примерно бир жума так болуп эме болсо, паспортко Анда карап эсептей берет. паспортундагы эле датасы менен жашайт да. Паспортундагы эле датасы менен жашайт да. Билбесиз да. Просто если билсе дейм да, билсе сөзсүз түрдө баягы случайно болуп калып баргандай жашоодо ар кандай случайлар менен өзүңүздүн чыныгы датаңызды билсеңиз, паспортуңузду ошол датага алмаштырыңыз деген сунуш берилет. Сиз ошого аракет кылышыңыз керек да. Рахмат. Так. Ошол макул анда кыздар. Давайте, если, кстати, Инстаграмга жазылыңыздар. Если суроолор болсо ошол жака эметсеңиздер болот. Менин номерим керек болсо Кундузда бар. Инстаграм Алина Мотукеева деп англисче жазсаңыздар чыгат сразу эле, Алина Мотукеева деп. И дагы вопростор болсо, там силердин чатыңарда болсо берсеңиздер, мага жетсе мен жооп бергенге аракет кыларым. Макул, сак саламатта болуңуздар. Бейпил түн. Сиздерди кармабайын. Сабак жакты деп ишенем. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшы. Бейпил түн баарыңарга.